Саламатсыздар бардыктуу биздин көрүүчүлөр, урматтуу биздин катталуучулар. Биз азыр Кыргыз Республикасынын мамлекеттик унаа каттоо кызматында турабыз. Ушул жерде биздин Эксан компаниясы аркылуу 2 бактылуу инсан автоунаа алган болчу. Азыр ошолордун автоунаасын өздөрүнө каттап берип, анан документтерин колуна тапшырып жаткан учурубуз. Азыр сиздерге ошолор инсандарды көрсөтүп берели, кандай машина алышты, кандай шарттар менен, кандай жолдор менен алышты. Андыктан биз менен болуңуздар. Мынакей достор, жогоруда айтып аткан биздин бактылуу инсандын автоунаасынын ичинде отурабыз. Ошол машинени биздин компания аркылуу Дилшат деген байкебиз алган. Ал байкебиз тартылууга каршы болуп койду, тилекке каршы. Анан өзүбүз сиздерге машинени тартып, кандай жолдор менен кандай алганын айтып берели деп атабыз. Андыктан бул роликти көрөрдүн астында сөзсүз түрдө бизге лайк коюп, комментарий калтырып, каналга да катталганды унутпайбыз достор. Анан эгер кимде ким үй алам же автоунаа алам деген болуп аткан болсо, ошол видеонун астына плюс коюп туруп, номериңиздерди жазып коюңуздар. Биз сиздерге сөзсүз түрдө байланышка чыгып, сиздерге толугураак маалымат бергенге даярбыз. Кантип алсаңыз болот, кандай шарттар менен алсаңыз болот, кайсыл жактан кандай үйлөрдү, кандай машиналарды алсаңыз болот, толук айтып берүүгө биздин менеджерлер даяр. Андыктан видеонун астына комментарий калтырганды дагы унутпаңыздар достор. Бул унааны достор байкебиз $10,000 алган. $10,000 $5,000 байкебиз өзү чыгарды. $5,000 биздин компания ага каржылап берди. Ошондо 50+7 деген бизде азыр компанияда иштеп жаткан программанын негизинде алган. Биздин автоунаага биздин компанияда азыр бир эле программа иштеп жатат. Бул 50+4. 50% дегенде $10,000 $5,000 байкебиз өзү чыгарып, $5,000 биздин компания кошуп берген. 3 жылга алган. Ал эми биз берген акчаны компанияга кайрып берүү үчүн байкебиз айына 12,000 сомдон төлөйт. Ошондо толугу менен биздин компаниядан 3 жылда кутулуп бүтөт. Байкебиз бул машинени келгенден баштап толугу менен 60 күндүн 2 айдын ичинде алган. Бизге компанияга байкебиз 18-июнь күнү келип, анан бүгүн мынакей 18-август күнү автоунааны алып, өзүнө каттап бактылуу болуп отурат. Андыктан байкебизди дагы куттуктайбыз. Ушундай машинелерди сиздерди алгыңыздар келсе, сөзсүз түрдө бизге кайрылып, биздин астыбызда көрсөтүлгөн номерлер менен байланышып, анан толугураак маалымат алыш үчүн Instagram, Facebook баракчаларыбызга да өтүп турсаңыздар болот. Достор, кийинки видео роликтерден көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата жана ошондой эле Эксан кооперативинин 1 жылдыгына карата сиздер үчүн мега акция. Эгерде сиз көптөн бери үй алууну кыялданып жүрсөңүз, анда сиздер үчүн күтүү мөөнөтү кыскарды. 25+4 программасы 8 ай эмес, болгону 5 айдын ичинде. Ал эми 35+4 программасы 5 ай эмес, 3 айдын ичинде. Ал эми 50+4 программасы болгону 45 күндүн ичинде сиз кыялданган үйдүн ээси болосуз. Эгерде сиздерди кызыктырган болсо, төмөндөгү даректерге жана ошондой эле телефон номерлерге байланышсаңыз болот. Эксан убактыңызды үнөмдөп, кыялыңызды орундатат. Тадамыз достор. Мынакей биз дагы экинчи кардарыбызга келип жеттик. Ал экинчи кардарыбыз азыр машинесин арттагы турган техник осмотрдан өткөрүп жатат. Ошол жерден машинесинин бүт техникалык жактарын өткөрүп алгандан кийин регистрацияга кирет. Ал жерден учеттон чыгарып, машинени кайра байкебизге каттап беребиз. Документтерин баарын колго алып, сыртка чыккандан кийин сиздерге өзүн дагы байкенин машинесин дагы тартып, кандай шарттар менен, кандай жолдор менен алганын толук көрсөтүп берели. Андыктан алыстабай туруңуздар, биз менен болуңуздар. Мынакей достор, бүгүн дагы бизден бактылуу инсандар Эксан компаниясынан автоунаа алып, кубанычы койуна батпай турган учуру. Биринчиден куттуктайбыз Айдарбек байке, Гүлзина эже. Унаңыздар кут болсун, ак жолтой унаа болсун. Ар дайым ушул унаңыздардын астынан шамал өтүп, сиздерге кызмат кылган унаалардан болсун. Куттуктайбыз бир жолу. Чоң рахмат. Анан айта кетсеңиз, бүгүнкү эмоциялар боюнча бөлүшө кетсеңиз, кандай болуп атат, кандай абалдасыз?
Эми бүгүнкү эмоция болсо жакшы, кубанычтабыз абдан. Эми биз дагы ушул баягы Ихсан компаниясында биз да тааныштардан угуп, анан эми чын эле жардам береби же неме деп баягы биринчи башында ой кетти да кичине неме. Анан бүгүн уже машинаны алып, муну оформить эткенден кийин биз абдан кубанычтуу болуп, абдан баягы ушул Ихсан компаниясына чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Силердин ушундай бизге окшогон ушундай баягы инсандардан дагы силерге көп болсун. Ушундай силер баягы машина алгандар, үй алгандары болсун, ошо каалап тилейбиз. Силердин ошо ишиңиздерге чоң албан ийгиликтер болсун. Ошо силердин да ошо жардамыңыздар менен ушуну мына Кудай жаалап, Кудай буйрса ошо темир жол бололук дегендей сиздерге чоң рахмат. Ошо Ихсан компаниясына, ошо башчыларына, силерге баарыңыздарга чоң рахмат айтабыз. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз абдан кубанычтабыз ошо силер менен, силердин жардамыңыз үчүн биз баягы машина алганыбызгачы. Биз дагы кубанычыңыздарды тең бөлүшөбүз. Сиз дагы айта кетсеңиз, ичиңизде кандай болуп атат? Толкундоолор барбы же уже таркап кетти машина алгандан кийин? Толкундандык, кубандык, толкундандык. Мен баарыңыздарга айтып кетет элем. Ихсан компаниясы менен максаттар орундалат. Толкундандык, кубандык. Биз абдан кубанычтабыз. Чоң рахмат силерге. Сиздерге да рахмат. Анан айтып атпайдыңызбы ушу тааныштардан угуп келип калдык депчи. Анан келгенде эле сизге Ихсандын эмнесине карап ушул биз алабыз ушул жерден деп мындай чечим чыгарып калдыңыздар? Эмнесине карадыңыздар? Мен бизде киргенде мындай жакшы кабыл алышты, айыбдан баягы жылуу мамиле менен ушундай бизге да ошо көңүлүбүзгө жакты да. Бизди кандай кызмат көрсөтүштү, бизге да ошо баягы ата биз кээ бир компанияларга барсаң мындай көп неме мамиле кылышпайт, неметишпи, мындай башкача мындай ору сыяктуу. Мындай силердин компанияга келдик, мындай абдан жакшы, мындай жылуу мамиледе болду да. Бизге да ошо бир чети жакты. Сразу жанагы оформлениясы бүт неме келгенде баягы шарттардын условияларын түшүнүп берген бизге аябай ыңгайлуу болду да ошо шарттардагычы. Ошонун сиздерге да ошо чоң рахмат. Ушундай жакшы неметип ушу элдерге ушундай жардам берип атканыңыздарга ошону баягы көп ыраазычылык силерге да. Ушундай баягы дагы ойлойм, что силердин дагы ишиңизден ийгилик болсун. Көп ошо кардарлар келип силер аркылуу өздөрүнүн тилек максатына жетишин каалайм да. Ошо сиздерге чоң рахмат. Анан ошо салыштырып көргөндө да отойсуздар, кандай салыштыруулар болду? Кайсыл жагынан карадыңыздар? Кайсы критерийге карап ошол компанияны тандап калдыңыздар? Эми биз башка критерий болгондо да биз деле буга чейин башка банктарга кайрылганбыз. Анан алардын баягы шарттары жаккан жок. Сразу эле баягы проценттери көп экен. Анан мынчасын төлөйсүң, анан кийин неметип, анан кийин күттүрүп, анан мал катып, анан кайра жол неметип, мындай баягы шарттары жаккан жок да, мындай ыңгайсыз шарттар болду да. Анан силеркине келдик, мындай мен мындай өзүмчө неме айтканда, баягы кыжалат болгон жок, мындай өзүмө мындай приятный ощущение болду да, неме болгондо. Анан ошонусуна жагып эле, анан ошондо келинче менен чалдым, кел. Анан бияка келинче менен чакырып, анан бир саат сүйлөштүк, кел ушундай оформить этели, условия шарттары жакшы экен. Анан неметип, анан биз дагы баягы сүйүнгөн мөчө эле биз дагы түстүк. Анан мына Кудай жолу 2 айдын ичинде баягы өзүбүз деле көптөн бери машина алалы деп ала албай жүрүп, мына Ихсан компаниясына чоң рахмат. Ушул өз баягы тилек максатыбызга жеттик да. Анан айта кетсеңиз, ушул сизге кайрылдым деп атпай, биринчи сизге келип кеткен кезде, анан аялым менен кеңештим деп атасыз. Сиз каршы болгон жоксузбу башында? Эми алар деген мындай алдап кетиши мүмкүн же качып кетиши мүмкүн деген ойлор болгон жокпу? Жок, мен бир көрүп эле ушу Гүлкайыр менен биринчи беседа болгондо эле сразу түшүндүм бул компания жөнүндө. Эң эскиси бул жерде болгону 7% кошуп, биринчисинде баягы ислам немесине мындай жакын болду да. Анан бизге берген сумманын проценти жок. Жылдарга бөлүп берген абдан ыңгайлуу, мага ушунчалык мындай жакты. Анан мен эмне себептен мен против болушум керек. Ошол замат эле макул болдум. Башка вариант жок. Анан эми айтсаңыздар, ушул машинени жалпы сумма канчага алдыңыз? Жалпы сумма ошо 400 миңге бааланды машина. Сом менен 400 миңге бааланды да. Ошондо канчасын сиз, канчасын Ихсан компаниясы берди? Эми 50% Ихсан компаниясы берди да. 50%. Биз ошо 200 миңге мындай машина ала албайчыбыздан ойдогубуз. Анан кийин ошо неметип ошо
Иксан компаниясы 50% кошкондон кийин биз баягы оюбуздагы машинаны алдык да. А так биз 200 миңге да мындай ойдогудай машинаны ала албайбыз болчу. Баягы үй бүлөлүк баягы машина чоң семейный деп баягы үй бүлөгө жараша алдык да. А 200 миңге кичинекей машина алып калабыз, үйлөбүз баягы бала чака менен батпай калмакпыз да. Машинаңыз тууралуу айта кетсеңиз. Машина өзү Toyota Ipsum үлгүсүндөгү Япондун машинасы, Япониянын машинасы. Ичи 7 орундук, кенен салон. Машина жакшы. Ичи баягы мындайча айтканда комфорттуу машина. Ыңгайлуу машина, үй бүлөгө дагы, алыс жолго жүрсөң дагы, трассага дагы жакшы машина экен. Баягы алыс жолго каттаганга үй бүлө бала чака менен бир жака барсаң, эс алган барсаң да жакшы экен да, ыңгайлуу машина экен да, аябай. Ошонусу менен машина жактуу да. Ушул 3 жылга контракт түздүңүздөр да. Же 2 жылга. Айына канчадан төлөп каласыз? 8350 примерно так, 8400. 8400 сомдор. Куттуктайбыз дагы бир жолу. Алган тулпарыңыздар сиздерге кызмат кылгандардан болсун. Ар дайым астынан шамал өтүп, үй бүлөңүздөргө керектүү, ар дайым мындай бузулбаган машиналерден болсун. Иксанга кайрылып, өз учурунда ишенип, биз менен иштешүүгө макул болгонуңуздар үчүн дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Алда дагы сиздер менен көп кызматташабыз деген да ойдобуз. Анан бул машинаны жаап алгандан кийин буюрса үй маселеси боюнча да кайрылабыз. Бизге жакты. Сиздерге дагы рахмат айтабыз. Анан ошол элдерге өзүңүздөр мындай кайрылуу жасап кетсеңиздер, мындай азыр бизде көрүүчүлөр аябай көп. Келген клиенттер да көп, бирок ошол эле учурда кээ бирлер мындай коркуп жүргөндөр да бар да, акчасын кармап алып, түссөмбү, түспөсөмбү, чын эле болуп атабы же алып атабы адамдар деп да мындай ойлонуп жүргөндөрчү. Ошолорго өзүңүз бир кайрыла кетсеңиз. Ошо мен делем ошо элдерге баардык инсандар ошо кайрылам, ошо келип, ошо компанияга келип бир сире консультацияларыңыздар болот, ишенсеңиздер болот. Биз деле ошо келип консультация алып, анан кийин барып ойлонуп, кайра келип анан договор түзүп, мына Кудай жаглап, мына бүгүн ушинтип темир жол болдук, машинаны алдык, мына Иксан компаниясынын жардамы менен. Ошо сиздерге да ошону каалайм, келгиле, коркпогула, баары ишеничтүү, баягы гарантиясы менен. Ошо. Анан айтып койсоңуз, кайсыл күнү келип, кайсыл күнү алып атасыз? Мына биз 2 ай мурун баягы келишим түзгөнбүз Иксан компаниясы менен. Ошо немесине келишимде ошо 2 ай күтүш керек экен. Ошо 2 айдан кийин анан 2 айдын ичинде ошо машинаны алдык. 18-июльда договор түзгөнбүз, 18 августта алып атабыз. 18 июнда договор түзгөнбүз, 18 августта алып атабыз. 2 айдын ичинде машинаны 2 айдын ичинде мына мынтип жаркырган жакшынакай машина болдук да. Ошо Иксан компаниясына дагы бир жолу чоң албан ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Сиздерге чоң рахмат. Сиздерге дагы рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей көрдүңүздөр, бүгүнкү бизден инсандар кандай машина алды, кандай ойдо экенин да көрүп атасыздар. Аябай кубанычы жүзүндө көрүнүп турат, сүйүнүп атышат. Сиздер дагы ушундай кубанычка, ушундай бакытка ээ болгуңуздар келген болсо, көптөн бери үй же автоунаа алуу кыялында жүргөн болсоңуздар, сөзсүз түрдө бизге келип кайрылсаңыздар болот. Биз сиздерге жардам беребиз. Биздин байланыш номерлери астына жазылат. Толугураак маалымат алыш үчүн биздин Instagram, Facebook баракчаларыбызга да өтүп, ошол жактан көрүп турсаңыздар болот. Анан канча машина алды, кайсыл жактан, кандай үйлөр алынып атат, кимдер алды деген суроолор боло турган болсо, биздин ixsan.kg сайтыбызга кирип, ошол жактан карап турсаңыздар болот. Кимдер алып атат, кайсыл жактан алып атат, качан алат, жана да кимдер алат алдыда. Андыктан биз менен болуңуздар.